Үркөрбек музыкалык аспаптарда ойногонду жактырат. Бала кезинен музыкага кызыгып, чоң максат коюп, өзүн келечекте атактуу инсандардын катарынан көрүүнү кыялданган. Бирок анын тагдырын 5 жыл мурун жуккан оору катуу өзгөрттү. Ал ошол күндөн баштап жашоо үчүн күрөшүп келет. 15-жылдан бул оору ачыкка чыкты. Гепатит деп айткан, бирок бул оору мындай оор экенин билген эмесмин да. Мындай жөнөкөй эле сыяктуу эле ойлогом. Буга чейин дарыгерлер аны ар 6 ай сайын дарыланып турса коркунуч жок экенин айтышкан. Бирок 2019-жылдын ноябрь айынан баштап оорусу күч алып, ооруканага жатып калган. Дарыгерлер аны боорун алмаштыруу керек, башка жолу жок деп ооруканадан чыгарып койгон. Уже пересадка печени деп чыгарып коюшту больницада. Ошондой. Ondan başka жолу жок экен. Пересадка Индияда болот экен. Өзүдө дагы могул бирек неме бар, алмаштырып келген пересадка кылгандар, тааныштар бар бир-экөө. Үркөрбек бул ооруну дарыгерлер жуктурган деп ойлойт. Анткени гепатит болгонго чейин ага 3 ирет операция жасалган. Ошентип анын азыркы абалы оор. Айтымында бүт денеси ооруп, жада калса сууну да көп иче албайт. Күнү-түнү төшөктө жатат. Ошол ооруу да ооруйт да, вообще организмчи. Полный организмди неме кылат экен да болчу. Тамактанганда 1-2 кашыктан, аз-аздан жейм. Көп мындай жегенге болбойт. Мындай суусундук ичкенге, чай, кипяток, ошондой ичкенге болбойт. Суу чогулуп кала берет экен да. Ооруган кезден бери ал сырткада бирөөлөрдүн жардамы менен чыгат. Ата-энеси болсо уулунун жаш өмүрү кыйынчылыкта өтүп жатканына кейийт. Алардын жалгыз тилеги уулу сакайып, ойнолбой калган музыкалык аспаптарынын үнү чыгып турса дешет. Ушул баламды ушул 5 жылдан бери өзүбүз карап, ушул больница десе больницага жүгүрүп, көрсөткүлө деген жерге көрсөттүк, караттык. Эми ушинтип ушул дартка чалдыгып калды. 5 жылдан бери ушул дарт менен алектеп отурабыз. Караганым ушул балам, тапканыбыз ушул балама дары-дармегине кетип бартат эми. Каарманыбыздын боорун алмаштырууга тез арада кымбат баада операция жасалыш керек. Операция Индияда жасалып, 35 000 АКШ доллары керектелет. Мындай сумма Үркөрбектин үй бүлөсүндө жана туугандарында жок болгондугуна байланыштуу коомчулуктан жардам сурайт. Ар бир ата-эненин баласы жакшы болсун. Мен да балам эл катары жакшы болуп жүрүшүн каалайм. Элге кайрыларым, бизге кичине жардам берип коюңарын суранам. Ушул балам путка туруп ниеттерге жетсе деймин. Бизге жакшы болуп кетсе болду.